Familien açalım da. İlyasov Sapat Murat. Ne oldu ya? Үйüne girdim. Үйüne girip üyesini gezdim. Ne mi ne? Bıçak mı? Tak, Necesin? tak. Kettim. Kaçtım. Al uyga ne girdin sen? Yine nasıl uyga? Şu akça Kanki oradan alacak. açtık hemen. Maşuk kemer. Açtık. Olmuş aç. İzledim. Hadi sonra dinleyin ha. Şu, nalı kalk. Orada parezde. Şu. Bak parez. Parez. Ne? Video birlikte taktın mı şimdi? Çok. Bıçak taraftan aldın. Orta saydı. Orta sayıdan sağ olgan öyle bıçak mı? Çaç. Cıgaç bu. Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Уям могул төр жакта. Ак Ордодо каза болгон адамдын жубайы кылмышка шектүүнү тааныды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Тергөө иш-аракетинин алкагында 8 октябрда Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгына каза болгон адамдын 1992-жылы туулган жубайы кайрылып, кылмыштын жагдайларын жана хронологиясын тактоого жардам берген кеңири көрсөтмөлөрдү берип, кармалган шектүү жаранды тааныган. Мындан тышкары маркумдун жубайы жарандарга кайрылып, анын кайгысын түшүнүү менен кабыл алып, сабырдуулук жана урмат сый көрсөтүүгө чакырган. Ошондой эле социалдык тармактарда терс пикирлерди жана жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууну суранган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып келдиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. БШК үгүт иштерин эрте жүргүзүп баштагандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында үгүт иштери расмий 10 ноябрда башталышы керек. Азыр шайлоого катышуу ниетин билдирген айрым жарандар үгүт жүргүзүп жатышат. Бул мыйзамсыз. Биринчиден алар депутатка талапкер катары каттала элек. Экинчиден үгүт иштери расмий түрдө 10 ноябрда гана башталат. Азырынча ОЗЕГке эскертүү берип жатабыз. Мындан ары мыйзам чегинде чара көрүлөт, деди Шайназаров. Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Уям могул төр жакта жатканда кичүү кызым колунда жатканда күйөөмдүн кыркыраган үнүнө мен бул жакта ортончу баламды кучактап бул жакты карап жатканда чыркыраган үнүнөн бул жакты карап ойгонсом баягы жолдошумдун үстүндө отуруп бычактап атыптыр да. Биринчи маскачам болчу. Жолдошум маскасын чечти. Экөө алышты да, жолдошум күчтү да. Алышып бир моментте эшиктин оозу жакты көздөй жөнөгөндө мен колума учураган телефон менен жүзекиге чалдым. Жолдошумду бычактап атат дедим. Келиңиздерден адрести айтып үлгүрдүм да. Ортончу балам ойгонду, улуу кызым ойгонду. Чыркырап жабышышты, папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да, эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини таана көрдүм да.
сүрөттү былтыйган, көзүн жымшыйган 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Мен бычактын сабыр учуну көрсөм, кызым бул жагына чейин көрүп тур да, учуна чейин кызым сүрөттөп айтып берип атат. Баягы баланы мен эмес, кызым да таанып отурат да. Кичүү азыр ортончу балам да ушул бала деп 2 күндөн бери көрүп атат баягычы. Ушул бала деп таанып атат. 100% эмес 1000%. Кичүү балдарым өз көзү менен көрдү. Ошол момент кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп, өзүм мен качпайм дедим, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да, кызымды кач десем, кызым мама сен дагы чык качпайм деп туруп алды. Мен бул баланы 100% эмес 1000% таанып атам. Мен эмес кичүү 4,5 жашарлык балам жана 2-чи класста окуган кызым таанып отурат. 1000% ушул бала. Изначально я купил ножи в ортосайском рынке, 2 ножа. Один с кольцом, с дыркой, один кухонный нож. Я взял, положил одну сюда, потом другую сюда, потом забрался сюда и снял обувь. Покажите, как снять. Снял обувь. Положил аккуратно сюда. Зашел. Один. На левом боку. Нет, головой куда? Головой к тому окну. Пока он вставал, я ударил его по голове. Покажите, как. Пока он вот здесь вставал, моя рука была здесь, я ударил по голове 3 раза. Потом беспорядочно бил, пока он меня не повалил на землю. Он повалил меня на землю. Мы докатились до сюда. Мы сломали дверь. А кто сломал его? Я. Каким образом? Он меня толкнул до сюда. Далее. Я был на земле, он был упал. Потом я ножом ударил его в живот. Потом, когда он хотел встать, я ударил ему в спину. Сколько раз? 1 раз. И он был женщина подошла, схватила меня за руку, я испугался, ударил ее в животу, потом еще раз и спину. На спину. Да, я бросил нож сюда, потом забрался и взял оттуда нож и положил в лощетку. Я его нашел на земле, черный пакет. И я... А под бомбером у вас какая одежда была? Серая толстовка. Зашел в сооружение, положил пакет бомбер, заказал такси, приехала белая машина, китайская фирма, точно не знаю. Приехал мужчина средних лет, 30 лет. Из какого приложения? Через Яндекс.Такси.